Бирөөсү мындай шортусын дагы чечип ыргытып кетиптир. Кийин эккен эле көчөттөр куурап баратат. Түндө эле ичип кетишкен окшойт. Бул ошондой жайга айланып калган окшойт. Бактар деле тигилген уже канча бер жагы эле бир 10 жыл болуп калды, бирок жакшы карап элек да. Фундамент куйганга жетишип калыптыр. Эртең бир курулуш компаниясы келип, бул жерге дагы үй салып салышы мүмкүн. Дагы бирөө фундамент куюп көрүптүр. Башкаларга парктын ортосунда күйүүчү май куюучу жай жайгашат десе күлөт болуш керек. Биз күлө албай атабыз, бул чындык экен. Бирөө сындырып кеткен экен, күйгөн экен бул жада калса. Ошентип мына саргайып кетип атпайбы? Бүт баары ошентип жашыл чөп жок болуп эле баары ушинтип кете берет экен эге. Бул эми мурунку бийликтердин кылганы да, каалаган жерге салышкан. Жерди круговойду көргөн адам аркы жактагы паркты көрбөй атабы? Амансыздарбы көрөрмандар. Бүгүн мен сиздер менен Бишкектеги бир каралбай калган жашыл аймакты көрсөтүп бергим келип отурат. Эмне дегенде биз азыр бүт жактарда парктарды, жакшы парктарды салабыз деп атабыз. Парктын жерлерин ээлеп алгандарды үйүңөрдү бузуп чыгып кеткиле же башка бир нерсе болсо чыгып кеткиле деген маселелер көтөрүлүп атат. Анан бактарактардын кыйылышы боюнча маселе көтөрүлүп атат, бирок анын ордуна жаңы бактарды отургузабыз деп атат. Анан карасак, бул жерде өсүп турган бир жашыл аймак, бактарактар куурап, жашыл аймак такырая баштаптыр. Эми ошону көрсөтүп айтып коелу дедик. Анан азыр Бишкектин мэри дагы, орун басарлары дагы тынбай рейдтерге чыгып көчөлөрдү кыдырып калды. Балким бул жерге алардын убактысы жете элек. Бул биз турган жер азыр бул жанагы 4-чү шаардык оорукана деп коет эмеспи, эски аталыш. Азыр жаңысы жана шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы деп коет. Бунун үстү жагынан селекционный айылына чыгып кетет. Бул жагыбызда ак өргө жайгашкан. Асты жагында жанагы 47-чи колония. Мурдагы 47 колония азыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү курулуп атат. Ушул жерде ушундай бир жашыл парк бар экен, кенен чоң эле. Бирок кароосуз калыптыр. Эми азыр бир кыдырып көрөлү. Бул жерден мына дарактардын куурап баратканын көрүп атасыздар. Ушундай жерде бул ошол качанкы отурулган дарактар экен, монтип куурап, жерлерин монтип жашыл чөп эмес, топурагы чыгып, такырайып баратат. Анан таштанды толтура экен. Азыр могу жактан эле бир көрөлү, тетиги жерлерде бул жерден казып кетиптир. Бул жакта суунун идиштери, ичимдиктин идиштери калган, бутылка. Могу жерде эмне, кимдин килеми калып кеткен. Анан могу жерде жатат суунун башка идиштери. Минтип жаңы көчөттөрдө отургузганга аракет кылып көрүшкөн экен, чекеден булар дагы куурай баштаптыр. Могу кийинки чыккан дарактар карасаңыздар, бул дагы кийинки жылы бунун өсүшү күмөн, мондой кебетесинде. Быйыл эптеп өскөн экен. Эми андан ары кете берели. Анан бул жер жашыл, азыр эми жашыл болуп өзүнчө парк сыяктуу болуп турат экен, бирок бул жерге жанагы үйсүз калган сел-саяктардын уктоочу, отуруп эс алуучу жайы болуп калыптыр. Же болбосо аракечтердин келип ичимдик иче турган жерлер. Мына буну деле мына түндө эле ичип кетишкен окшойт. Карасаңыздар, эми тамекинин калдыктары жатат. Эми буну кол менен кармабай эле коелу. Вино бүт ушул жерде отуруп, ичип, анан баарын калтырып, чачып кетиштир. Бул жеринде турат, бул жакта турат. Бүт эле жанагы кечегинде Ош шаарынын мэри Сулайман тоого чыгып, бул жак вообще бомжатник болуп кетиптир дебеди беле. Бул дагы ошондой болуп баратыптыр. Бул жакта негизи эле бул аймакта парк жок да, мындай көпчүлүкдө Ашар көчөсүндө бар, аркы жакта ак өргөнүн жагында. Аны деле парк эмес, ал да бир сквер. Бул жакта жашагандар үчүн жашыл аймак аба сууда эле керек. Анткени эл көп, мындай эс алып, бала чака менен чыгып отура турган жай жок. Уламдан көбөйгөндөн көбөйүп атат жашоочулар. Аркы жакта жанагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү курулуп атат.
алар деле эгер ушул жерде парк кылып койсо келмек. Эми могул дарактар burada көчөттөрдү отургузушкан, аларды сындырып кеткенден кийин чыккан көчөттөр экен да буларчы, бактар. Мына ошентип эле азыр мына кийинкисинен үстү сынып, астынан тамырынан чыккан дарактар ушундай болуп турат. Куураганы куурап, сынганы сынып. Ушул жерде сел саяктар, аракечтер байырлай турган, жашай турган, күн өткөрө турган, ичимдик иче турган жай эмес. Жаштар, сүйүшкөндөр чыгып алып жетелешип баса турган, же болбосо ата-энелер балдарын коляскасы менен алып барып сейилдеп жүрө турган, улгайган ата-энелер, ата-апалар бир ысыктан чыгып, чарчап келип, бир ушул жерден жашыл зонада, таза абада, көлөкөдө эс алып отуруп, мээсин сергитип кете турган жай кылса болот эле да. Эми азыр бул жак кээ бир жашоочулардан сурасак, 2 жылдан бери эле парк болот деп айтып коюшат, бирок эч кандай натыйжа жок дейт. Алар бала чакасы менен бул жака келгенден коркушат экен. Бул коркот дегенде бунун өзүнүн мындай биринчиден шарт жок, экинчиден бул жерде ар кандай адамдар жүрөт экен, бале болбосун деп коркушат экен да, коопсуздук үчүн дагы. Эми дагы көрөлү, дагы бул жерди аралап кете берсең, ар кандай кызыктар чыга берет экен. Могул жерден куураганда дагы эле бул көчөттөрдү эле кийин эле отургузушкан окшойт эле. Булар дагы куурап баштаптыр. Мурункуларынан булар куурап, могул бирөөлөрдүн кийимдери жатат. Бул ичимдиктер мына астына күйгүзгөн экен. Бул дарак эми ошентип бул дагы куурай баштаптыр. Арты күйгүзүп салышкан экен. Дагы жүрө турган болсок, бул жер негизи кенен эле экен. Мына жерди карасаңыздар, көчөттөрдү отургузуптур. Бул көчөттөр дагы эми менимче баягы жазга маал баарыбыз ишембиликке чыгып, анан кийин 100 көчөт отургуздук, 1000 көчөт отургуздук дейт эмеспизби? Ошолордун бири болуп отургузулган окшойт. Отургузулуптур, бирок көктөбөй калыптыр, куураганы куурап, калган калып, монтип бул жер кайра эле жашыл көлөкө байра турган эмес, жөнөкөй жер эле калган. Эми биз азыр ушул жерди айталы бир парк кылып салбаса убагындачы, мындай көңүл буруп тегерек четин тосуп, парк деген лента кесип ачылышын кылып парк кылып салбаса, бул жер мындай кароосуз туруп, эртең бир курулуш компаниясы келип, бул жерге дагы үй салып салышы мүмкүн. Мына азыр эле курулуш деп атабыз. Курулуш деген чакта эле мына жерден бирөө фундамент куйганга жетишип калыптыр. Бул жер деген парк да, бул жашыл зона, жашыл жер. Анан буга ким келип минтип фундамент куйганга жетишип калды. Мына жерге чейин куйган экен, үстүңкү кабаты жарылыптыр. Мондай кылып кенен не салайын деген минтип фундамент куйганга жетишип калыптыр. Жанагы сноска чыгып аткан экскаваторларды эртеңден калбай эле алып келип туруп, ушул жерде могуларды фундаментин алып салыш керек. Биринчи ушинтип кичине фундамент коюп калтырып турат. Анан кайра эч ким унчукпаса, сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп кетсе, андан ары дубалын көтөрүп, үстүн жаап салышы мүмкүн. Ансыз да мына жолдун бул четинде минтип вулканизация ачылып, дөңгөлөктөрү желимдөөчү, оңдоочу жай ачылып, бул жак ишин баштаптыр бир контейнер менен. Анын дагы арткан дөңгөлөктөрү минтип эрки жагына чыга баштаган. Бул ушундай экен. Эми бул биздин баягы сын десе сын катары кабыл алса болот, сунуш десе сунуш катары кабыл алса болот. Биз мэриянын кызматкерлери дейин десек, эми ушул жактан өткөн бул тиешелүү кызматкерлер билет бул жерди. Ошо мэрдин өзү көрсүн, биз аркылуу түзгөрсүн деп айталы деп атабыз. Мына бул жерден карасаң дагы деле бул жерде таштанды турат. Бир мындай бир аз уялгандары баштыкка салып туруп, ушинтип чогултуп туруп таштап коюптур. Уялбагандары жөн эле ыргытып кетиптир. Мына бул жерге дагы бирөө фундамент куюп көрүптүр. Буну мындай жөн эле 3 бурчтуу кылып эле куюп коюптур. Бул эмне максатта куюлган? Буну дагы же жөн эле бир куюп көрөйүн дегенби, же өзүнө бир белги кылып калтырып коеюн дегенби?
түшүнүксүз. Бул суу койгондо аз байкасак болот. Мына үстү тарабына гана суу жакшы жетет экен. Мына чөптөр да жашыл болуп, сугарылып, бир жактын бак дарактары дагы мындай жакшы көктөп, жакшы чоңоюптур. Сууну ошол арт жагына жеткизбей эле токтотот окшойт. Ылдый жагына жеткирбей, ошо өйдө жагынан эле бир сыйра кой берип туруп, артына жетпейт өңдөнөт. Мына жана айтып аткандай эле бул жакта бирөөлөр уктап жатат. Бул ошондой жайга айланып калган окшойт. Монтип жууркандары менен турат бул жердин тапталганын, ичип жегендеринин баарын ушул жерден көрсөк болот. Бул жерге келип от жагышат экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз? Жакшысызбы? Биз бул парктын абалы боюнча чатып жүрдүк эле. Сиз ушул жакта жашайсызбы? Эмеде турам, бу жакта. Жакын жердеби? Анан бул жакта парктын мындай абалы өтө начар экен да. Сиз ошого кандай карайсыз буга пикириңиз? Эмнеси начар экен? Мусор болгон эле болбосо. Таштанды таштайт экен, парк жакшы каралбай калган экен, бул сел саяктар каптайт экен бул жактарды. Негизи таштандылар алынбайт экен. Суу эметишет го. Эки жолу көрдүм, суу бактарды сугарган, анан мусорларды могул ай менен художканын балдары тазалашат. Общагадагы. Ошолдо суббота сайын келип тазалап турушчу. Алар ар ишемди сайын тазалап турабы? Кээде мен ошо бир эки жолу көрдүм ошону тазалагандарын бул жактан. Арты жакта куурай баштаптыр. Анан муну бир жакшы бир тосуп, тегерек четин тосуп, жашылдандырып, карап, мындай жаштар ары бери басып эс ала турган, мындай улгайган адамдар чыгып отуруп эс ала турган парк кылып койсо болобу эле, мындай жакшы болобу эле? Ооба, менин оюмча кылса болот. Андан башка мисалы Төржү Горбалисанын сону кылып койсу того ичин. Бактар жасаш. Ошондой эле сыяктуу болуп жасаса болот да. Могу бактар деле тигилгенине уже канча бер жагы эле бир 10 жыл болуп калды, бирок жакшы карап элек да, эминден эле уже сугарып баштады да. Бул сынганы сынып, куураганы куураптыр арка жактардачы. Бул жакта эми кичине жакшыраак экен, бирок бул деле мындай токой сыяктуу болуп кетти да, мындай буталбай, жакшы каралбай. Эми бунун эмесин эч ким деле сугарып эле койчу. Мен мурун өзүм могул жакта иштечүмүн, анан ошол кезде көрчүмүн да. Ушинтип сугарганчы, андан бери уже көрө элекмин. Мындай адамдар чыгып, келип эс алып отурушабы бул жерде? Ооба, кечке маал. Кечинде. Анан сел саяктар, ичимдик ичкендер көп окшойт. Жалаң эле спирт ичимдиктерин дайындарын. Тээ жакта да отурушат го. Ошондой сыяктуулар көбүнчө келишет бул жакта. Төржү Горбалисанын айланасында бомждар, жанагы алкаштар ошол жакта келип ушул жакта жашашат көбүнчө. Мына үстүндөгү эң көп сугарылат деген жагы ушул экен. Эми бактарды көрүп атасыздар. Бул жактан сынганы сынып, куураганы куурап, куурагандан калгандары, жана үстүдөн суу келгенде биринчи суу койгон жери ушул жер экен. Ушул жерлер бир аз көлөкө бере турган болуп чогулуптур. Азыр бул жагына келе турган болсок, бул баш жагында деле баягындай эле таштандыга толгон, жалаң эле ичимдиктин идиштери, бөтөлкөлөрү. Бул жерден бир арык бар турбай, ушудан аркылуу суу алып кетишет экен. Ал эми бул жагында болсо көрүстөн экен. Бул крестьяндардын көрүстөнү окшойт. Бул жагы өзүнчө аймак болуп көрүстөн болуп тосулган экен. Анын дагы бул тарабы кулап түшүп калыптыр дубалы. Ушул жерди дагы эл үчүн мындай жакшы жай баракат эс ала турган бир жай кылып берип койсо жакшы болмок. Минтип кароосуз жөн эле турат экен, Менимче буга мындай көп деле акча талап кылынбайт. Тегерек четтерин бир аз иретке келтирип, мындай адамдар баса турчу жолдорду белгилеп, жана брусчатка басабы жага, жана мындай скамейкаларды, отургучтарды коюп эле, анан кийин могу дарактарды кууратпай жакшы каратып турса, бул жерде деле мындай жакшы бир эс ала турган жай болмок. Ушул жерде тургандардын батасын алышмак. Могу жактагы дарактарды, бактарды эмне үстүн кыйып кетишкенби атайын, же
куурап калганбы, баары эле мындай үстүңкү негизги өзөгү жок, тамырынан кийин өзүнчө чыккандар экен да. Бунун түбүн карап көрөлү. Эми бул мындай көрсөк болот. Мончалык болуп жоонор өскөндөн кийин буну бирөө сындырып кеткен экен, күйгөн экен бул жада калса. Ошодон анан түбүнөн чыккан көчөттөр экен. Баары мына ушундай болуп, мына болсо бирөө атайын эле балта менен эле чапканын, балтанын изи турат могу жердечи. Мына бирөөсү монтип куурап жерде жатат. Мына монтип кийин эккен эле көчөттөр куурап баратат. Бунун жанында эле минтип дагы бир пивонун бөтөлкөсү турат. Бул дагы куурап калыптыр. Мына катардагылардын баары эле куурап калыптыр. Буну кийин эгилген көчөттөр экен. Буну дагы жанагы аябай жакшы отчетко кеткен көчөттөр болсо керек. Мынча көчөт эктик бул паркка деп. Анан бирөөлөр айтып калчу эле, мурда ошо бизде жыл сайын миңдеген көчөттөр эгилет. Ошонун баары өсөбү? Эгер ошонун баары көктөп кеткен болсо, биз токой болуп жатып калыш керек эле Бишкек депчи. Анан бул жакта анан куурап калгандар ушундай болот турбайбы? Мына катардагылардын дээрлик баары эле куурап калыптыр мына бул жагында. Өйдө жагында деле кийинки эккендердин баары эле куураптыр минтип. Жана айткандай эле ушинтип бул жактан бирөөлөр ичимдик ичеткен, отурат экен, анысын дагы таштап кетет экен, жашыл чөптү майкандайт экен, талайт экен. Муну дагы көрүп атабыз. Бул жерге жанагы ичимдик ичкен таштандыларын эмес, минтип бирөөсү мындай шортусын дагы чечип ыргытып кетиптир. Аркы жакта могу жерден футбол ойночу жай кылып коюшуптур. Мурда алган экен, анын дагы чөбү куурап, капкара жери калган. Бул жер дагы такырайып, карайып баштаган, дарактар куурап баштаган. Эми ошентип ары жылып кете бериптир. Мына азыр бул жер карайып турат, бул жердин чөбү саргайып турат. Дагы бир аздан кийин бул жерде чаңы чыгат. Андан кийин ушинтип мына саргайып кетип атпайбы? Бүт баары ошентип жашыл чөп жок болуп эле баары ушинтип кете берет экен, эгер биз унчукпай отура берсек, эч кандай чара көрбөсөк. Парктын ошентип барып туруп, анан кийин жөн гана мындай такырайган кара жер калат, жылып акырдан жылып отуруп. Анан кийин жанагы айткандай бир курулуш компания келет да, ал жер парк эмес турбайбы, чаңы чыгып аткан жер турбайбы, жөн эле биз ошону алдык деп туруп үйлөрдү салат. Андыктан мындай карап бир азыртан чара көрүп, ушул жакты сактап калышыбыз керек. Бул жерди круговой деп коет, 4-чү шаардык оорукананын круговойдо. Азыр биз кеп кылып аткан парктын бир 30-40 метрле беререгинде. Жанагы ысык көлдө Камчыбек Ташиев бир чиновникти сен ушул круговойду карабай коюпсуң, ошого гүл тикпей коюпсуң деп урушкандан кийин бул жерге да келип туруп, бул жердин дагы кебетеси кеткен болчу. Башынан жасап, минтип газон эгип, гүлдөр эгип, тынбай карап калышты. Тынбай сугарып, тынбай чөптөрүн жулуп, карап, минтип жакшы калыбына келтирип коюшту. Эми ошол жерди, круговойду көргөн адам аркы жактагы паркты көрбөй атабы деген суроо жаралат да. Же мындай круговойго кошуп Камчыбек Ташиев дагы мындай эски парктарды оңдогула деп дагы бирөөнү урушкандан кийин ага келеби деген суроо жаралат да. Мени мындай таң калтырган ошол болуп атат. Бул жердеги бактарактар дагы куурайын деп чөптөрү саргайып, жеринин кара топурагы чыгып бараткан болчу. Кудайга шүгүр, бул жерди бир аз карап, сугарып, мындай сквер кылып, жакшы бир аз жасап коюшуптур. Мурда мондай жок эле. Ушул аркылуу жана 4-чү көр больница дейт го, ушуга өтүп кетип адамдар каттап жүрүшкөн. Азыр минтип адамдар басчу тротуарларды салып, бактарактарды карап, сугарып, мындай бир аз иретке келтирип коюптур. Эми мурдагы калпын жашыл кылганга көбүрөөк убакыт кетчүдөй. Өтөрүңүз. Минтип сугарып, бир аз жашылдантканга аракет кылып атышыптыр. Ишилгери болсун байке. Бул жактан бул ошол 4-чү шаардык ооруканага кеткен жай.
Эми буну жакшы караса бул да калыбына келет болуш керек. Бирок биздин азыр айта турган бул жерден дагы бир маселе бар да. Ноул бул жер сквер. Адамдар тынбай өтүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар азыр. Аркы жагында оорукана. Буту сынган, колу сынгандын баары ошол жака келет. Бирок ошонун жанында эле минтип күйүүчү, май куюучу жай жайгашып калган. Сквер парк, парктын ортосуна күйүүчү, май куюучу жайды ким уруксат берди? Ошол суроо да. Булар келип эле ошентип жайгашкан. Аркы жагында оорукана турат. Бул жагы сквер деп атабыз. Адамдар бул жерден тынбай өткөн жерде күйүүчү, май куюучу жай жайгашып калыптыр. Анан кечегиде Ош базарга барганда вице-мэр Рамис Алиев айткан, эми жеке өзүм күбө болгондорду айтайын. Бизге эң биринчи коопсуздук керек. Акчанын дагы башканына кереги жок. Ал жерде содагерлер айтпадыбы? Эми сезон мал, мектеп сезону мал, ошол убакта биз бир аз иштеп калалы, 1-2 ай коюп тургула, базарды көчүрбөй десе, жок, эгер суу каптап кетсе, биз күнөөлүү болосуңар, бизге коопсуздук керек деген. Мэрияга эң негизги бул коопсуздук. Акчанын да кереги жок ошол. Коопсуздук бул, буякта жол экен. Мэрияга эң негизги коопсуздук керек болсо, мына ушул. Бул ушул коопсузбу анда? Башкаларга парктын ортосунда күйүүчү, май куюучу жай жайгашат десе күлөт болуш керек. Биз күлө албай атабыз, бул чындык экен. Мына бул жакта парктын ортосунда эле күйүүчү, май куюучу жайдын жайгашып турганы. Сиз буга кандай карайсыз ата? Дурусбу? Карашым туура эмес бул. Бул өзү туура болбой калган да, мурунку бийликтердин кылганы. Азыр эми силерге окшогондор айтса, жолго салынат болуш керек. Сен айтканың туура, мен кошулам. Канчадасыз ата? 70-темин. 70-тесиз. 70 жашка чыгып ушундай оорукана бул жагында эки аттаса оорукана. Оң жагы, сол жагы парк болгон жердин ортосуна күйүүчү май жайгашканын көрдүңүз беле? Жок, көрө элекмин. Бул коопсуздук үчүн деле андай жок да, Туура эмес. Бул эми мурунку бийликтердин кылганы да, каалаган жерге салышкан, каалагандай жешкен. Азыр эми тазалануу болуп атат. Мына ушу президентке, мына Камчыбек Кыдырашевичтерге ден соолук болсо, бүт бардыгы оңолот, Кудай кааласа. Мурда бул парктагы каралбай эле жатчу. Азыр мындай бир аз иретке келтирилип, куурап аткан, саргайып аткан чөптөргө бир аз жан берип, жашылдандырып башташыптыр. Бул жак сыяктуу эле аркы жактагы биз көрсөткөн жүрөк кейиткен парктагы оңолот деп үмүт кылабыз. Кудайга үнүбүз жетип, мэрияга үнүбүз жетип, анан кийин элдин дагы батасын алат деп тилек кылабыз.